Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта Мықтыбек Абиров, Қырғызстандың Қамсыздандырушылар ассоциациясының президенті. Саламатсыз, рахмат. Қамсыздандыру деген Қырғызстанда көптінде жайылған емес, Бірақ мына ақырғы селдер ойлантып қойды елді. Ошон үчүн көбөйдүбү үйлөрдүн камсыздандыргандардын саны? Камсыздандыруунун саны азыр көп элек, анткени акыркы жылдан бери бул камсыздандыруу уже 10 жылдан бери киргизилип атат. Милдеттүү камсыздандыруу үйлөрдө камсыздандырылган. 10 жылдан бери кирип, азыркы учурда 146 миңге жетти камсыздандырылган үйлөрдүн саны. Бул 12% түзөт экен Кыргызстанда болгон үйлөрдүн санынан. Канча? 1 миллион канча? 1 миллион 200 миң үй бар. Үй катталган Кыргызстан боюнча. Ошо катталган үйлөрдүн ичинен 146 миң азыр камсыздандыруу полистерин алып, өзүнүн ушинтип иш жүргүзүп атышат да. 12% деген көппү азбы? Канча? Башка мамлекеттерде кандай? Бул аз. Анткени биз тоолуу өлкө болгондуктан бизде тобокелчиликтер көп болуп атат. Селдер жүрүп атат, жер титирөөлөр болот, катуу шамал соккулары болот, суу көтөрүлөт. Ошо тобокелчиликтердин баарын башкарууга алуу үчүн бул санды көбөйтүш керек да. Камсыздандырылгандардын. Өлкөдө, башка өлкөлөрдө бир 50%-ын тегерегинде түзөт. Жарымы, элдин жарымы, катастрофический рисктерден страховка алгандардын саны ошого жетет да. Канча компания бар Кыргызстанда ишкана камсыздандырган? Бизде Кыргызстанда азыркы учурда активдүү иш жүргүзгөн 15 камсыздандыруу компаниялары бар. Алардын баары биздин ассоциациянын мүчөлөрү болот. Баары ошо болгон страхованиянын видтери менен иш жүргүзүшөт. Негизги сел, жер титирөө, жер титирөө, ал катастрофический риск мүлк боюнча, турак жайлар боюнча мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы башкы ролду ойнойт. Алар ошол боюнча иштер жүргүзөт. Калган компания ыктыярдуу камсыздандыруу боюнча иштер жүргүзөт жана башка милдеттүү түрлөрүн ишке ашырышат. Ал болсо ошо жумуш берүүчүнүн жанагы кооптуу кооптуу өндүрүштөрдү эмесин камсыздандырат. Андан тышкары жанагы кооптуу жүк ташуучуларды, жүргүнчүлөрдү ташуучуларды, ошолор боюнча бул милдеттүү түрлөр боюнча иш жүргүзүшөт. Андан башка болгон ыктыярдуу түрлөр, камсыздандыруу түрлөрү боюнча алар дагы иш жүргүзүшөт. Өмүрүн камсыздайт. Өмүрдү, ден соолукту, мүлктү, жоопкерчиликти, жана машина жол кырсыгынан, ал болсо жоопкерчилик, сиз келтирилген зыян боюнча жоопкерчилигиңизди камсыздандырып беришет. Ал болсо милдеттүү болду. Мына 1-январдан тартып уже буга жоопкерчилик каралган. Ар бир жараныбыз автосуар жаран ушу өзүнүн жоопкерчилигин камсыздандырууга милдеттүү болот. ГАИ тарабынан бул болсо каралат, штрафтар каралган. Бул боюнча 3000 сом түзөт. Страховкасы жок 1-январдан жүрсө, биздин жарандар 3000 сомго штрафка тартылат. Азыркы учурда бул юридикалык жактар жана чет элден келген транспорттор милдеттүү түрдө алып жүрүшөт. Өзүнүн жоопкерчилигин страховать этип, страховка менен Кыргызстан. Бир жылда канча төлөш керек жана камсыз болуш үчүн? ОСАГО боюнча базалык тариф 1680 сомду түзөт. Бир жылга? Ал базалык тариф. Базалык тарифке коэффициенттер кошулат. Эгер коэффициенттер алар болсо автомобилдин двигателинин көлөмүнө жараша, водительдин ошо тажрыйбасы, айдоочунун тажрыйбасы, жашы, ошого жараша техосмотр автомобиль өттү, ошого жараша коэффициенттер колдонгандан кийин акыркы баасы чыгат да страховканын. Канча болот? Эми
тажрыйбалуу водитель болуп, анан кийин автомобиль 2000 кубический сантиметр, 2 литрден ашпаса двигателдин көлөмү, техосмотр бар болсо, бул болсо 1700 тегерегинде болот да. Бир жылга. Бир жылга. Анан жаш водитель болуп, объему чоң болуп, ушундай эмесе, ал болсо бир 3-4 миңге барышы мүмкүн. Баары эле көп деле эмес, анткени кырсык болсо, андан көп чыгымга учурайт. Андан көп чыгымга учурайт. И страховой компаниялар, могу камсыздандыруучу компаниялар ошо чыгымдардын лимиттери боюнча төлөп берет. Мүлк боюнча, ар бир мүлк боюнча 150 миң сомго чейин. Бир 2-3 эме. 2-3 мүлк болсо, ар бирине 150 миң сомдон ашпаган төлөмдөр болот. Бардыгы чогуу 450 миңден ашпаш керек. 2-3 болсо. 3 адам кошулса, 3 адам кагылышкан болсо, ар бирөөнө 150 миңден, Ооба. Күнөөлүүдөн тышкары. Күнөөлүүдөн тышкары. Күнөөлүүгө эчтеке төлөнбөйт. Күнөөлүү ошо страховкасы бар болуп, өзүнүн страхование кылып койсо ОСАГОсын, ага төлөнбөйт. Анын күнөөсү боюнча жабыркагандардын баарына төлөнүп берет. Ар бирөөнө. Мүлк боюнча 150 миң сомго чейин, анан ден соолук өмүр боюнча 120-300 миң сомго чейин төлөнүп берет. Бул жанагы кээ бир адамдар мен жакшы айдайм, кырсыкка учурабайм деп ойлойт, бирок башка бирөөнүн күнөөсүнөн учурап калышы мүмкүн. Ошон үчүн андай камсыздандырып койсо абдан жакшы эл үчүн. Эл үчүн ошо биздин бүт жолдо жүргөн, не только ошо автомобиль айдап жүргөн, унаа айдап жүргөндөрдүн, жөө жүргүнчүлөргө да аларга да зыян келиши мүмкүн. Инфраструктурага, жолдун инфраструктурасына, жанакы светофорлорго, огражденияларга ошонун баары төлөнүп берет. Ошонун төлөө каралган да. Сиздин компаниялар ошонун баарын чыгымдын баарын төлөп берет, 150 миң сомго чейин мүлккө келген чыгымды төлөп берет. Бул мынау илгерки кыргыздын эмесине окшош, салтына. Бир кырсыкка учураган болсо, эл чогулуп, туугандары же көчөдөгү кошуналары ашар сыяктуу кылып жардам берет. Бул алдын ала ашар болуп калып атат, Ооба, страхованиянын принципи ошол, ошо чогулткан элдин баары эле ДТПга түшпөйт да, жол кырсыгына учурабайт. Ошо чогулткан акчадан именно учурагандарга төлөнүп берет, эмеси орду толтурулуп берет да. Сиз айткандай эле туура, ошо бул ошо принциптер менен эле иштейт. Бирок алдын ала жасап коет. Алдын ала төлөнөт. Жанагы бир көчөдө жашаган мисал үчүн кошуналар алдын ала бир төлөм чогултуп турат. Кийин бир кырсык болсо, ушул акчадан тигил жапа чеккендерге жардам берели деген сыяктуу. Ошо сыяктуу. Ошо сыяктуу болуп калат. Бирок эл көп кошулбай атат. 12% деп атасыз, а башка өлкөлөрдө 50%. 12% ал болсо турак жай боюнча, турак жай боюнча эле. ОСАГО боюнча бул болсо анткени кирелек боюнча, кирелек дагы эле толук кирелекпи? Толук кирелек, анткени бирок милдеттүү болду. Милдеттүү, бирок жоопкерчилик жок. Турак жай боюнча дагы милдеттүү, бирок жоопкерчилик каралган эмес. Эгерде камсыздандырбай койсо, эч кандай жаза тартпайт, ушундай. Жаза тартпайт, анткени бул болсо турак жай болгону менен, турак жай башка жактарга тиешеси жок, зыян келтирбейт. Анткени ОСАГО боюнча автоунаа үчүнчү жактарга зыян келтириши мүмкүн, буга штраф каралган да, жоопкерчилик каралган. Ал болсо ошо жоопкерчилик 1-январдан ишке кирет, ошо каралып баштайт. Андан баштап ошо толук кандуу уже охват жөнүндө ошондо сүйлөшсөк болот да, январдан кийин. Ошондо өмүрдү камсыздандырып койсо, канча төлөш керек? Төлөмдөр кандай? Адамдын өзүнүн өмүрүн, өзүнүн өмүрүн, ал болсо страхование жизни боюнча, ал болсо келишим негизинде чечилет. Ар бир адам өзүнүн кандай выплата алгысы келсе, бизде накопительный страхование жизни деп, ал болсо өтө аз компаниялар бул менен иш жүргүзүшөт. Анткени бизде инструменттер аз болуп атат, инвестиция кылыш үчүн. Бул болсо инвестиционный камсыздандыруунун түрү болуп атат. Анткени адамдар страхование жизни боюнча, өмүрдүк страхование боюнча, ал болсо накопление алат. Бул болсо пенсия сыяктуу, бир определенный
жашка жеткенде же определенный бир жылдар өткөн сайын ошонун кайра артка калат. Плюс ошол жашка чейин жашаса жанагы чогулган акчанын баарын алат. Чогулган акчаны плюс үстүнө дагы кошулуш керек да. Анткени бизде инструменттер аз болгондуктан ошо үстүндөгү кирешеси аз болуп элдер көп кызыкпай атат да бул инструментке. Пайдасы жок дегендей. Бул болсо көп өнүкпөй атат ошонун негизинен. Төлөм канча? Мында орто эсеп менен. Төлөм фиксированный төлөм жок. Ар бир ошо келишим негизинде өз ыктыяры менен канча төлөгүсү келсе, канча киреше алгысы келсе, ошону компания менен сүйлөшүп ала берсе болот да. Пенсия сыяктуу турбайбы? Мен ушунчаны төлөп отуруп, анан 60ка чыксам, артка момча төлөп бересиңер деп туруп келишим түзүп, момча жылдын ичинде мен 10 жыл ичинде мен сизге компанияга момча төлөп берем, компания 10 жылдан кийин мага мынча төлөп берет деп келишим түзүшөт да. Жанагы сберкассага салып аткан акча сыяктуу экен да. Ошо сыяктуу бул мурун илгери деле госстрах союз кезинде деле андай болчу, накопительный эмелер, добровольный страхованиялар. Ошо сыяктуу эле иштейт бул. Дагы кандай түрлөрү бар камсыздандыруунун? Мүлктү камсыздандыруу. Мүлктүн камсыздандыруусу ошо бир эмеси десек, бул турак жай. Бир примери. Жоопкерчиликти камсыздандыруу бул ОСАГО боюнча. Бул адам өзүнүн үчүнчү жакка келген зыянын камсыздандырып атат да, жоопкерчилигин. Анын ордуна страховой компания, камсыздандыруучу компания келтирилген зыяндын баарын төлөп берет. Өз мүлкүң сен күнөөлүү болсоң өзүң эметесиң, чыгымын тартасың, башкаларга жоопкерчиликти камсыздандыруучу компания өзүнө алат. Камсыздандыруу компаниясы. И ошо имущественный мен ден соолуктучу? Ал болсо личный страхование, ден соолук, медицинский страхование, медициналык страхование болсо болот. Ошо бир жылдын ичинде кандай медициналык расходдор болсо ошону төлөп берет. Анын төлөмү кандай? Адам канча төлөп туруш керек? Ал жерде деле чыгымдарга жараша. Канчалык суммага расчет кылып атсаңыз, кандай лечение сизге керек болот, кайсы леченияларды включать этесиңер, операциялар киреби кирбейби, тяжелый заболеваниялар киреби кирбейби, ошого жараша тиги сиздин төлөмүңүздүн көлөмү белгиленет да. Мунун пайдасы эмнеде анда? Бир ооруга чалдыгып калсам, чоң бир сумманы төлөш керек болуп калам, а мен болсо ага чейин майда төлөп, ошол чогултуп алдым деген сыяктуу болуп атат, э? Ошол тобокелчиликти, рискти сиз уже башкарып атасыз да. Эми Кудай сактасын, эмки жылы, кийинки жылы кандай бир ооруга учурасам, мына мен төлөп атам компанияга. Бул оору каралган, ошо компания лечениянын баарын, дарылануунун баарын төлөп берет деп. Кийин. Да. Балдарды да камсыздандырабы? Балдар бир кырсыкка учурап калса деген сыяктуу. Несчастный случай, да. Алар да камсыздандырат. Ал деле суммасынын баарын уже келишим түрүндө, бул болсо ыктыярдуу болгондуктан келишим түрүндө чечип алса болот. Анткени ден соолукка келтирген зыянды мындай оценка кылса болот. Өмүрдү уже оценка кылыш кыйын болот да. Эгерде адам каза болуп калса, туугандары алат ошол акчаны. Туугандары, наследниктери, выгодоприобретательдери. Жанагы 60ка, 70 жылга чейин деп койсо, ага чейин бир нерсе болуп каза болуп калса, наследование болот ого. Эми бу да пайдалуу да эмелер үчүн, туугандары үчүн. Туугандары үчүн ооба, сөзсүз түрдө пайдалуу. Бирок эл көп кызыкпайт. Эл кызыкпаганын бир себеби ошо маалымат жетишпей жаткандыгы деп ойлойм да. Анткени элдер билбейт ушинтип алдын ала чоң эмес сумманы төлөп, чоң рисктерди жабып койсо болот дегенди билишпейт. Анан дагы бизде эмес, эми бүт эле өлкөлөрдө бар болуш керек. Менден башкасынын баарыныкы болот, менде эчтеке болбойт, меники баары тынч болот деген ойлорчу. Жакшы жүрөм, түз жүрөм, оорубайм, кокустукка учурабайм деген адамдын эмесинде бар болуш керек да. Аны туура маалымат жеткирсе, ары бери ойлонуп алдын ала
рисктерди башкаганга аракет кылат го деп ойлойм да. Эми акыркы мезгилде турмуш өзгөрүп баратат. Өзгөчө жаштар анын баарын жана санап калбадыбы? Ошон үчүн мүмкүн жанагы 12%дан көтөрүлөт өйдө. А башка жактарда бул турак жай боюнча 12% дедиңиз, Турак жай боюнча. А башкалар жактардачы жанагы өмүрүн канча пайыз адам камсыздайт? Мисалы үчүн өмүрүн же ден соолугун барбы ушундай цифралар? Алар боюнча цифра жүргүзбөйбүз, анткени бул болсо ыктыярдуу болгондуктан бул ар бир адам милдеттүү эмес. Анын үчүн биз болсо мындай учет кылып цифраларын эметпейбиз да, санабайбыз. Бирок Статком балким санайт. Статкомдо болушу мүмкүн. Статкомдо бул болсо цифра болушу мүмкүн, Финазордо болушу мүмкүн. Жана силердин ассоциацияга кирген 15 компания баары Кыргызстандыкыбы? Баары Кыргызстанда катталган, Кыргызстанда лицензия алышкан, капиталын Кыргызстанда түзүп, Кыргызстанда кармаган компаниялар. Булар болсо түзүлүп атканда милдеттүү түрлөрдө жанагы обязательный страхование менен иштеш үчүн уставной капиталдын көлөмү көрсөтүлгөн мыйзамдарда. Бул болсо 150 миллион сом. 100 миллион акчаң болмоюнча жанагыдай компания түзө албайсың, э? Түзө албайсың, лицензия ала албайсың. А ким берет лицензияны? Лицензияны Финазор тарабынан берилет лицензия. Лицензия алгандан кийин ар бир компания нормативтерди сакташы, нормативтерди сактап, отчет берип, Финазор тарабынан контролго алынат. Ошо нормативтерди сактап, өзүнүн финансылык туруктуулугун камсыздандырып бериш керек да. Чет өлкөлүк компаниялар катыша алабы жанагыдай компаниялардын ишине? Чет өлкөлүк компаниялардан бизде азыркы учурда мыйзам жол бербейт. Алар болсо сөзсүз түрдө Кыргызстанда каттоодон өтүп, кыргызстандык компания болуш керек. Андан кийин лицензия алып иштейт. Бирок 25-жылдан баштап Евразиялык экономикалык союздун ичиндеги компаниялар стандартизированный лицензия алып, ошо бири-биринин өлкөлөрүндө иштегенге мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да. Эгерде Казакстанда бир нерсе болуп кетсе, катталган биякта болсо жардам бере алат же кандай? Жок, Казакстандын компаниялары мисал катары Казакстан компаниялары стандартизированный лицензия алса, стандартташтырылган лицензияны алышса, келип Кыргызстанга регистрацияга туруп, дочерний компания ачып, ошол аркылуу ишти жүргүзө берсе болот. Бул жерден лицензия албай эле. Азырандай жок. Азырандай жок. Баары жанагы 15 компания мына эме учурунда пайда болдубу? Эгемендик жылдар учурунда. Ага чейин жалпы эле бир советтик эме бар болчу да, Госстрах деген, Андан тышкары иностранный участиялар менен, инвесторлордун менен түзүлгөн компаниялар бар. Кыргызстандык жарандар менен, организациялар менен түзүлгөн компаниялар бар. Ар кандай компаниялар бар, ошолордун баары иш алып келет да. Эмеси ар башкабы жана төлөмдөрү? Мамлекеттик жана Кыргызстандагы компания менен жеке менчик? Жок, Кыргызстан мамлекеттик эмес. Мамлекеттик камсыздандыруу компаниялары бөлөк. Ал кайсы анда? Ал болсо государственная страховая организация деп аталат, ГСО, да. Жана Госстрах мурдагы. Да, Госстрах. Алар ошонуку менен жеке менчиктердики айырмасы барбы төлөмдөрдүн? Жеке төлөм кандай түшүнгөн жок. Мисалы үчүн мен бир нерсени камсыздандырсам, үйүмдү. Жеке менчикке барсам бир төлөм, тияка барсам башка төлөм болот. Милдеттүү түрлөрдө мамлекет коет төлөмдөрдүн көлөмүн. Баардыгы бирдей болуш керек. Бирдей болот. Кайсы компанияга барбасаңар, бирдей төлөм төлөйсүңөр. ОСАГО боюнча любой компанияга барганда бирдей тариф чыгыш керек сиздики. Анткени сиз өзүңүздүн автоунааңызды алып алып, өзүңүз барсаңыз, кайсы компанияга барбасаңар, бирдей тариф санап бериш керек алар. Айырмасы чыкпаш керек да. Анткени коэффициенттер көрсөтүлгөн, минималдуу сумма көрсөтүлгөн, ошончо болуш керек деп. Ошончо болуш керек деп. Компанияны тандап атканда уже өзүңүз изилдеп, компания кандай экенин, ишенимдүү, мурунку тажрыйбасын көрүп, ушинтип тандасаңыз болот. Айырма болсо жанагы ыктыярдуу нерселерден чыгат го, э? Ыктыярдуулардан айырма чыгат. Анткени ар бир компания өзүнүн шарттарын кошот. Өзүнүн дагы бир
кошумча шарттары болот, кошумча талаптары болот коюлуп аткан. Ошого ылайыктуу ар жерде ар кандай төлөмдөрдүн көлөмү болушу мүмкүн. Да. Жана анча-мынча пенсия жөнүндө айта кеттик. Мүмкүн ошол жагынан алар силерге кирбейт да пенсионный фонддор, силердин ассоциацияга кирбейт. Пенсионный фонддор биздин ассоциацияга тиешеси. Бирок анда деле жанагыдай камсыздап атат да өзүнүн келечегин. Улгайып бараткан адамдар, мисалы үчүн, кандай ошол жерде төлөмдөр, пенсионный жакында мына өзгөрбөдүбү? 27%дан 12 болдубу? 12%га түштү. Төлөмдөр. 12-25. Эмелер, ишканалар үчүн, төлөмдөр. Мурда 27 болчу, жалпы төлөй турган. Ооба, мурун 27-25% түзчү төлөмдөр. Анын ичинен 17-25 жумуш берүүчү төлөчү, 10% жумушчу өзү төлөчү. Азыр болсо мыйзам мына жакында эле Июньда кабыл алынды окшойт. Июльдарда чыкты болуш керек ал мыйзам. Ошо менен төлөнүп аткан пайыздын көлөмү ылдыйлатылды. 12-25 болду. Анын ичинен 2-25 жумуш берүүчү төлөйт. 10% мурункудай эле ушу жумушчу өзү төлөй турган болуп атат да. Кимге пайда мындан? Мындан жумуш берүүчүгө пайда. Анткени анын төлөп аткан көлөмү официалдуу түрдө азайды да, 15%га азайып атат. Мамлекетке пайда. Эмне үчүн мамлекетке пайда азайып атпайбы төлөм? Азайып атканы менен мен ойлойм бул теневой секторду ачыкка чыгаруунун бир жолу го деп. Мурда 27 деп жазып коюп, чындыгында иштеп аткан адамга азыраак жазып койчу зарплатаны. Андай да көрүнүштөр болчу. А эми антип азайтып жазуунун кереги жок болуп калат. Ушундайбы? Анын уже кажети жок болуп калды. Андан көрө ачык эле жазып, ачык эле көрсөткөн туура эле болуп атат азыр. Баары бир мурдагыдай төлөм болот. Ооба. Анткени 17%-тен 2%га азайтканда бул чоң эле разница болуп чыгып атат да. Мурда ошентип азыраак төлөш үчүн жанагыдай көмүскө экономика болчу. Азыр болсо ачык иштесе болот. Ачык иштегенге шарт түзүлүп атат деп ойлойм. Ошон үчүн мамлекетке да пайда, жанагы иш берүүчүлөргө да пайда болот, ушундай. Ишкер адамга мына зарплатада жашаган адам үчүн баары бир же аныкы көбөйөбү чыгымы? Ага дагы пайда деп айтсак болот. Анткени анын соцфондко ушу пенсиясына төлөнүп аткан акчасы көлөмү ачыкка чыгып, ал уже фиксация болуп, официально пенсиясынын начисление болуп баштайт да. Анткени ошо жумушчу төлөп аткан 10%дан 2% анын накопительный счетуна кетмек да. Уже топтолуп, уже пенсияга чыкканда сумма болуп калышы мүмкүн. Жакшы. Мурда анын айлыгы азыраак болуп жазылган үчүн жанагы төлөм аз болуп калчу. Аз болчу. Ошон үчүн ал баары үчүн пайдалуу болуп калып атат. Ал деле утушта болуп атат да. Мамлекет үчүн дагы, иш берүүчү үчүн дагы, иштеп аткан адам үчүн дагы пайдалуу болуп атат. Анткени көмүскө жагы жоюлуп атат десек болот. Көмүскө экономиканы түзүп аткан шарттар уже жоголуп атат да. Ошон үчүн акырындап ушундай ыкмага өтүп, бирок кийин төлөмдөрдүн эмелерин акырындап көбөйтсө болот го. Да? Жанагыдай 27, эмне үчүн мурда 27 болчу? Өтө эле чоң кылып койгон пайызды. Аны айта албайт экенмин. Анткени мен расчетторду кылган эмесмин, катышкан эмесмин. Эми ойлойм ошо аз төлөнүп аткан үчүн. Баары бир булар азайтып төлөйт, ушундай жазып коелу деп, мүмкүн. Пенсия төлөш керек, анткени бизде солидарный система да пенсионный. Чогулган акчадан кайра төлөнүп атчы, анан кийин жетпегендиктен ушундай болду го деп ойлойм да. Жакында мына соцфонддун бир маалыматы чыкты, канча бир миллиондогон нерсе пайда таптык деп. Алар жанагы чогулган пенсионный фондко чогулган акчаны бир ишке салып, анан ошондон таап атат акчаны, инвестиция кылып. Башка жакка. Бүт дүйнөдө ошентет эмеспи?
А бирок ошонун эсебинен пенсиялардын өлчөмүн көтөрсө болот. Алар пайда таап аткандан кийин мен жана айтып кеткендей 2% накопительный топтомо счетко кетет. Ал топтомо счеттон же соцфонд же жаран өзү тандаган пенсиялык фонд, жеке менчик пенсиялык фонд ал болсо инвестиция кылат. А ошо инвестициянын жыйынтыгы боюнча ошо жарандын топтогон акчасы көбөйөт да. Бүт дүйнөдө пенсиялык фонддор абдан бай. Алар болсо чоң инвесторлор болуп эсептелет. Анткени алардыкы чогулткан акчасы длинный деньги деп айтылат. Анткени узак мөөнөттө колдонсо болот ал акча менен. Ошон үчүн пенсиялык фонддорду өзүнүн иштерине тартканга аракет кылышат да ар бир ишкерлер. Бизде пенсия топтогон уюмдар анчалык бай эмес азырынча, жаңы. Бизде жаңы түзүлүп, жаңы ошо шарттар түзүлүп атат деп ойлойм. Акырындап булар да өсөт. Убактыбыз биздики бир 3 мүнөттөй калыптыр. Кандай жыйынтык чыгарсак болот? Эмне үчүн элдин жанагы камсыздандыруу аракеттерине кошулуусу көбүрөөк болуш үчүн эмне кылыш керек азыр? Элдин камсыздандырууга кошулушу үчүн мен ойлойм эл жыйынтыгын көрүш керек. Ошо камсыздандыруунун жыйынтыгын, камсыздандыруунун пайдасын көрүп, буга бир чоң түрткү болуп ошо кирип аткан ОСАГО болот деп ойлойм. Анткени кошунаңыз пайдасын көрүп атса, таанышыңыз пайдасын көрүп атса, уже элдин түшүнүгү да оңолот. Камсыздандырып коюш керек экен. Камсыздандырып коюш керек. Камсыздандырып машинени, мүлктү, ден соолукту. Анткени ошону төлөмдөрдү алып атышат. Бул болсо жөн эле бекер эле акчаны берип койгон эмес. Кайра отдача бар bundan. Жана сел жүрүп атса, жер титиреп, үй кыйрап калган болсо, анан жанагыдай компаниялар, камсыздандыруучу компаниялар акчасын төлөп берип атса, эл көрөт. Көбүрөөк көрсөтүп эметиш керек го элге, Мынакей, мындай болгон, баланча адамдар кырсыкка учураган, баланча компаниядан баланча эме алды деп. Ооба, ошонун баарын эл көргөндөн кийин бул болсо камсыздандырууга кызыккан адамдардын, ишенген адамдардын саны көбөйөт деп ойлойм. Сиз айткандай, сел жүрүп аткан жерлерде, жер титирөөлөр көп катталган жерлерде элдер көрүп атат. Кошуналар алып атат, тааныштар алып атат. Ошон үчүн ал жерде камсыздандырууга ишеним пайда болот. Ишенич чоңураак да. Калган территорияга караганда. Камсыздандыруучу компаниялар көп болбогондо мамлекет жөн эле жардам көрсөтчү, Ооба, турак жайдын киргизген бир себеби болуп, ошо сел жүрүп же жер титирөөдөн жабыркаган адамдарга мамлекет тарабынан суда бөлүнчү. 5% суду болуп, ал суданын эсебинен кайра калыбына келтирчү да. Турак жайын жабыркаган турак жайлар деп. Мамлекет бюджетке бул чыгымдарды алып келчү. Ошонун негизинен чечим кабыл алынган мамлекеттик камсыздандыруу компаниясын түзүү боюнча. Бул болсо ошол жоопкерчилик турак жайлар боюнча ошо компанияга жүктөлгөн, мыйзам кабыл алынган. Ар бир жаран өзүнүн турак жайын камсыздандырууга милдеттүү деп. Анан бир жер титирөө же башка катастрофанын негизинен үй жараксыз болуп калса, бул болсо камсыздандыруу компаниядан алат деп. Алдын ала кам көрүп койгон болуп атат. Кам көргөн жарандар эле алат депчи. Ошодон мамлекет өзүнүн камсыздандырууга жүктү жылы эметкен да, өткөргөн. Биздин убактыбыз да аяктап калды. Рахмат сизге. Бизде конокто Мыктыбек Абиров болду, Кыргызстандын камсыздандыруучулар ассоциациясынын президенти. Рахмат сизге. Саламат болуңуздар.